Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Ош шаарындабыз. Сынос маселеси боюнча Элдин аркасында оюн жүрүп атат. чыккандар бузулуп атат. Түшүнүп атабыз. Чыкпагандарда эмне күнөө болот? Чыкпагандар эми жолдун немесине туура келип атпайбы ал? Мына 30-40 жылдан бери түзөлбөгөн асфальт жолдор бар деп атат. Алар 40 жылдан бери түзөлбөсө, эми силер бузулуп аткан үйлөрдүн ордун асфальтын биз көрө алабызбы деген суроо бар. Мындай кылып атат да, божомолдоп эле мына чыгып кетип, мына алгыла, мына бузгула, мына кирсин. Ушинтип айтып атат. Моларын барын алдырасыңар. Мо бакты алыш керек, мо сеткаларды алыш керек. Вообще хлам. Вот это все хлам убрать, полный сносит, бак болсын, берчи, бак. Сквер кылып сагыла. Соответствие документтери баары бар. Канча мээнет кетти, канча акча кетти. Эми жашайын дегенде мынантип бузуп атса, менге обидно болуп атат да. Эч ким укпай атат да, эч ким укпай атат. Элде жагдайын укканы эч ким жок. Мына күйгөйүбүз ошондой болуп атат. Түнү уктабайбыз. Эки эле комната үйүм болсо. Эми мен көчөдө калып атам да. Эмне кылышым керек? Кимге ыйлап барышым керек? Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Ош шаарындабыз. Ош шаарынын Шамшиев көчөсүнүн тургундары бизге кайрылып чыккан болчу. Ошол маселе, жанагы сынос маселеси боюнча биз менен байланышка чыга албай аткан көп жарандарды байкап атам. Ошондуктан азыр экранда калтырып аткан төмөнкү номерлер менен бизге байланышсаңыздар болот. Буйруса биз менен болуп туруңуздар. Астыда биз силерге окуяларды жаратууга аракет кылабыз. Элдин аркасында оюн жүрүп атат. Оюн жүрүп атат. Биз айтып атабыз, столичный параллельный көчөнү айтып, ушуну дагы чыгарса болот, жол болгон деп. Бул жерде 20 үйдү жок кылгандан көрө бул жерде бир үйдү жок кылса, это эффективный болот, азаныраак болот. Туурабы өкмөткө дагы. Кийинки көчөлөрдү да чыгарса болот. Ошондо 3 көчөгө азыр бардыгы Гагарин көчөсүнө немеге Шамшиевке салып атат. Потому что наркы көчөлөр бүт бузук оңдолгон эмес. Аяка салбайт, машинесин бузгусу келбейт. Анан таяр асфальтка чыгат. Көчөнү айтсаң, ол наркыны айтат. Наркыга барсаң, ол Шамшиев. Азыр мага эң көп келген суроо да. Бузулбай атат. Биринчи суроо, сыностун мотиви кандай? Мисалы трибуналарда көрүп атабыз. Мамлекетке маанилүү болгон чоң жолдор деп сүйлөшүп атат да ал жакта. Жана көчөлөрдү кеңейтүү дебей атат. Мен трибунада айтылып аткан ар бир сөздү көрүп атам да акыркы учурда. Депутаты болобу же өкмөт башчылардан келеби, кимиси болсо айтып атат, мамлекетке маанилүү болгон чоң трассаларды кеңейтүү. Анткени магистраллардан бери пробка болуп кетти деп айтып атат. Ал жалпы мамлекет тили менен сүйлөп атат да алар. Ошо эми бир эле Бишкекке бөлүнүп, же Ош отдельно, же Нарын отдельно деген жери жок да. Биз жогорку кеңеште сүйлөнүп аткан сөздү айтып атабыз. Мамлекетке маанилүү болгон чоң трассалар дегенде макул, биз аны түшүндүк. Туура, чоң жолдор кеңейиш керек. Чоң трассалар болуш керек деп атабыз. Бирок ал жакта мотивди мынтип түшүндүрүп атат элге. Практически келгенде биз көчөлөрдөн бери кирип кетип атабыз, переулоктарга чейин. Оштун элин тили менен айтканда, селдесин алып кел десе, башын кошо албай атабызбы? Эми бул нерсени бардыгы билген. Учурунда ушундай болушунчу. Өздөрү деле буга чейин да эскертүү берип, ашыкча жерлерди ээлеп алгандыгы боюнча эскертүүлөр берилген буга чейин. Мына ашыкча жерди ээлебеген ата. Ашыкча чыккан эмессиз да. Жок, чыккан эмес. Ошо ашыкча чыккандарды айтып атам мен. Ушундай суучулар, мероприятиялар түшүндүрүү иштери жүргөн. Чыккандар бузулуп атат. Түшүнүп атабыз. Чыкпагандарда эмне күнөө болот?
Шықпағандар эми жолдун немесине туура келип атпайбы ал? Жоқ, Ошондо биз булардын көчөсү трасса болот ошондо. Мамлекетке маанилүү чоң жол болот абы. Мына калгыча көчө. Бул дагы чоң Шамшиев көчөсү да чоң трасса болот. Башка көчөнүн Кайсы илячысы бар да, башка. чоң трасса деп аталат? Альтернатива Жок, бар. Шамшиев көчөсү, мисалы Ош Баткен, Ош Бишкек, Нарын Тору-Гарт деп Мисалы трассалар. бардыгы Монуевке барып пробка болуп атат азырчы. Монуевке бир эле немеге барыш үчүн, Фуркатка барыш үчүн, мисалы же Алайга барыш үчүн Монуев менен өтөсүз. Азыр наркы Т ачылды. Кичине разгрузка болду. Т ачылды, Андан Нариман ачылды. Эми ол тарапка барбай, мынакта Шамшиев ачылат. Ошону мен айтып атам. Ошо биздин эле көчөгө эмес, биздин көчөнүн үйдү Буда дагы бир көчө бар. Кажет эмес. Бу жерде основной негизги максат пробканы азайтыш, разгрузка. А эгер ушул 20 үйдү буспастан биякта кенен 24 метрлик көчө 20 турса, үй бузулбаса керек ол жерде. Менде отаз биз жарыбыз келди. эки жагы кетип атат. Эки жагы кетип 20-дан атат. ашык Анан бөлөк кетип биякта бузулбай эле ошо 20 метрден ашык көчө турса. Муну оңдоостон биякта обязательно бузуш керек. Айласы бар ой. Эмне дөлөттүн ошончолук акчасы көп да. Ошол эле учурда жергиликтүү бюджетти, жергиликтүү мүмкүнчүлүктөр да сөзсүз түрдө каралат. Ал сөзсүз деле ошончо жолду ачып алып, биз эртең ошол жолдун биз ошол эффектин ала алабызбы, натыйжасынчы. Ошол да сөзсүз болот. Эгерде ошол жолду чоң трасса кылып алса, бир машина өтпөсө, а зачем ошончо компенсация төлөп канча неме болот атат? Ошондой болот атат. Ал дагы анализ болот, неме болот, кошумча нерселеричи. Ал жак оң жол болгон үчүн машина ходовой кетпесин деп бир көчөгө тыгылып атат. Ошол жерди оңдоп койсо үйдү бузбай эле. Бизге бербесин компенсация. Ошол жерди просто асфальттап койсо разгрузка болуп калат. Азыр элдер айтып атат, жергиликтүү эле элдер айтып атат. Канча жылдан бери асфальт. Эми сыностун аягы барып туруп асфальтка такалат да турабы? Асфальт кылыш керек, ал жерди түздөш керек деген маселе да. Мына 30-40 жылдан бери түзөлбөгөн асфальт жолдор бар деп атат. Алар 40 жылдан бери түзөлбөсө, эми силер бузулуп аткан үйлөрдүн ордун асфальтын биз көрө алабызбы деген суроо бар. Мен агыз айтып коеюн, кече күнү президентибиз келди. Шаарга 2 миллиард сом берди, 2 миллиард 700 техникалар менен. Биз жолду кайсы 2 миллиардка эмне кылабыз? 2 миллиардка 11 жол кылабыз. 11 жол кылабыз. Ошонун ичинде Шамшиев көчөсү ham бар. Сиз каяктан билесиз 2 миллиард? Биз ошону бүтүрүп туруп, жетпесе азыр снос кылып алдыкпы? Дагы сурайбыз керек. Дагы сурайбыз. Одан сырткары 350 миллион сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп атат. Проекттин основасында смета түзүлгөнбү? Смета түзүлүп, болжолду смета түзүлүп, титун листке кирет. Бул республикалык бюджеттен кирет деген сөз кетип атат да. Кирде 350 миллион жолдор башкармалыгына жергиликтүү бюджеттен бөлүндү. А республикалык бюджеттен 2 миллиардта 11 көчө кирет. То есть тендер өткөрүлгөн. 11 көчөнүн азыр проектиси болуп, акча бөлүнүп уже болот. 11 ошон үчүн биз бузуп, тазалап неме кылабыз. Эми мунун проекттин иштеш үчүн мындай азыркы нерселер болот да. Компенсация баягы нерселери, бүт немелер эсептелип туруп, анан жет өлчөп бир кесет. Жердин алдында асфальт кылгандан эртең биздики билесиз, суубуз жарылат. Электр энергиясы бир нерсе болот. Кайра асфальтты баягындай жер алдынан бери бул комплексный болот. Бул ошонун проектисин иштеш үчүн бул 31 августка ошол 11 көчөнү бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Августка. Азыр мэрди кыдырып атканын биз телевидение аркылуу көрүп атабыз да, интернет тармагында көрүп атабыз. Мэрдин колунда эч кандай кагаз жок. Кагаз жок. Мындай эле кезип чыгып атат да, кыдырып чыгып атат шаарда. Колунда эч кандай кагазды карабай атат, башка кылбай атат да, жанындагы архитектура. Кандай кызматкер болсо дагы суроо бербей атат. Мэрдин сөзүнө маани берсеңиз, мына чыгып кеткенби жокпу, кагазыңды аччы деген суроону көрбөй атам да. Мындай кылып атат да, божомолдоп эле, мына чыгып кетиптир, мына алгыла, мына бузгула, мына кирсин. Ошентип айтып атат. Моларын барын алдырасыңар. Мо бакты алыш керек, мо сеткаларды алыш керек. Вообще хлам. Вот это все хлам убрать, полностью, значит, бак болсын, берчи, бак сквер кылып сагылап. Барысы соответствие документтери баары бар. Канча мейнат кетти, канча акча кетти. Эми о жашайын дегенде мынантип бузуп атса, менге обидно болуп атат да. Эч ким укпай атат да, эч ким укпай атат. Элде жагдайын укканы эч ким жок. Мына көйгөйүбүз ошондой болуп атат, түнү уктабайбыз. Эки эле комната үйүм болсо. Эми мен көчөдө калып атам да. Эмне кылышым керек? Кимге ыйлап барышым керек?
Ошо биринчиси бизге кызык болуп атканы. Мэр эмненин негизинде айтып атат? Экинчиден мэрге баа бере турган органдар неге баа бербей атат? Линия застройка деп коет. Үйдүн кыры, союз малында салынган үйдүн кырын кошумча постройка бар го. Баягы кухня бир нерселер. Ошол постройка мэр ошону айтып атат. Алдында решеткалары чоң болобу, бай болобу, кембагал болобу деп туруп, үйүздүн немесин карап туруп эле баягы линия застройка деп коет. Үй бар. Үйдүн кырына кошумча немеси болот атпайбы? Ошолордун алгыла деп эле, ошол жер решеткасын алгыла, бошоткула жол. Шаардык кеңеш. Депутаттар отурган жер. Депутаттар отырған шаардык кеңеши мына алды жакта болуш керек эле, анда жок бекен анда. Ассаламу алейкум эке. Кандайсыз? Атым Али, фамилия Мергешев. Танышканыма кубанычтамын. Ушу элдер менен келдик электе. Көп маселе чыгып атат элдерден, бизге дагы депутаттарга дагы кайрылып атат. Жашоочулар, шайлоочулар ошо снос мыйзамсыз болуп атат депчи. Анан биз ал боюнча сессияда 3 жолу, 4 жолу, 2-3 сессия болду. 3 жолу тең депутаттар көтөрүп чыкты. Жанагы көп жашоочулар биринчи мына Набай көчөдөн баштап алар катын жүзүндө кайрылган бизге, ошол боюнча биз мэрияга протоколдук тапшырма бергенбиз. Мыйзамдуулугун карагыла. Себеби алар көпчүлүгүнүн госактылары бар экен да, кызыл китеби бар. Кызыл китепти бир гана соттун чечими менен жокко чыгарылат да. Келгенибиздин себеби силер мыйзам кабыл алуучу жана аларды көзөмөлдөчү дегендей да. Силер элдин өкүлүсүңөр, ошол эле бир катарда мыйзамдардын иштешин көзөмөлдөө силерде. Ошо контролдоо силердин колуңарда болгон үчүн келип атабыз да. Кыргыз Республикасынын аймагында конституцияда да жазылган эң юридикалык күчкө ээ бул конституция. Андан аша чаба турган эч кандай бир мыйзам жок да. Менин түшүнүгүмдө дагы, мыйзам жазылышында дагы. Буну эмне үчүн айтып атам? Бул кызыл китеп. Бул кызыл китеп эми кыргызча айтып атам, элдин түшүнүгү боюнча айтып атам. Ошол жеке мүлккө ээлик кылуу үчүн укук бул. Бунун корголушу конституциялык деңгээлде. Андан кийинкиси мейли реформа болсун, токтомдор болсун, кодекстер болсун, кандай гана буйруктар болбосун, конституциядан аша чаба албайт да. Эми биз айтып атабыз, бүгүн буйруктун негизинде снос болуп атат, туурабы? Бул жерде буйрук деле эмес, эми ошол мындай болуп атат да, карап туруп, бул архитектурага тапшырма берип атат мэрияга. Ким? Түшүнбөдүм. Ким? Мэриядан тапшырма берилип атат архитектурага. Хорошо. Жолду кеңейтүү боюнча караңыздар, үйлөрдүн кайсы үй мыйзамсыз курулган, кайсы үй мыйзамдуу курулган. Эгер мыйзамсыз болсо снос болсун. Эгер кийин мэр дагы өзү дагы жанагы рейдте жүргөндө айтып атпайбы, карагыла. Эгер кызыл китеби бар болсо мыйзамдуулугун карагыла. Мыйзамдуу берилгенби, мыйзамсыз берилгенби. Эгер мыйзамдуу берилген болсо, карап көргүлө биз компенсация төлөп беребиз деп атат. Эми айтканым, силер депутат катары мэр эгерде туура эмес иштерге бара турган болсо, алардын кызмат ордуну каралышын силер көзөмөлгө ала аласыңарбы, жокпу? Кызмат ордунун каралышын биз жумуштан ала албайбыз, бирок биз депутаттар Жок, ошол көпчүлүк добуш менен кабыл алсак, президентке представление. Силер жумуштан ала аласыңарбы дебедим да ошон үчүн. Силер жумуш орду каралышын силер көзөмөлгө ала аласыңарбы деп атам. Ошондуктан азыр мэрдин мен бир канча видеолорун интернет тармагында көрүп атам. Колунда эч кандай ыйгарым укуктуу документи жок. Эч кандай бир кагазды карабай эле. Эми аны силер дагы көрдүңөр окшойт. Мен мороженое саткам, 100 000 төлөсүн. Паркка канча төлөйт? Жылына 5 миллион. 5 жылда 25 миллион болот. 25 миллион төлөсүн. Ушундайларды көрүп атасыңар силер дагы. Чыгып атат, видеолор чыгып атат, мен мындай. Бул сөздөр Көкен толуп көрө албадым. Бул сөздөр юридикалык түшүнүгү бар адамга анча деле сөз эмес да. Бирок элге сөз. Түшүнүп атасызбы? Бүгүн мэр келип, мен мороженое саткам 100 000 төлөсүн десе, эл коркот. Бул эми ал мыйзам деп ойлойт. Сөз ал айткан сөз ал эми ал мыйзам эмес. Аны ошону көтөрүшүн карап көргүлө дегенде айтат. Аны эми аны мэрдин компетенциясына кирбейт. Ал арендалар биз шаардык кеңештин компетенциясы. Ошондуктан айтып атам. Карап беребиз. Неге ушундай нарушениялар күзөтүлсө дагы жергиликтүү кеңештин үнү чыкпай атат да. Кайрылып атабыз биз. Конкреттүү мына ушул айда сессия боло турган болду да, сессияда көпчүлүк депутаттар азыр ошол инициативаны көтөрүп атат, ушул снос боюнча кайрылайлы, сносту мыйзам карап туруп токтотойлу болбосо азыр көп элге мындай зыян болуп атат депчи. Ошол боюнча Кудай кааласа айдын ортосуна барганда сессия болот, ошондо
сессияда көтөрөбүз бул маселени. ички кабыл алынган тартиптер же болбосо ички кабыл алган буйруктар мананы басып өтө алабы? Басып өтө албайт. Буну бир гана соттун чечими менен жок болчу. Буну басып өткөн учурда жарандар кайка барат аны? Сот чечим чыгарса, акыркы чекти сот коет бул жерде. Азыр эми Эми мен элдин атынан сүйлөбөйм, мен жеке сүйлөйм. Эртең жанагы массалык башаламандык деген статьяны бат эле илип атат го адамдарга. Мен өзүмдү пример кылып атам. Мен сотко ишенбесемчи. Мен мисалы мына жеке мүлктүн ээси катары, сотко сиз эмне үчүн ишенбейсиз? мен ошону түшүндүрүп берем. Мен жеке мүлк катары айтып атам. Эч качан мэриядан аша чабып өтүп мен пайдама сот чыгарып бербейт деп атам. Эмне үчүн? Эгер мыйзамдуу Анткени мен жеке жаран катары биздин сотторубуз канчалык адилеттүүлүгүн мен жакшы билем. бул жерде сот өзүнчө отдельный бийлик катары кетет бул жерде. Сот мэрияга баш ийбейт. Туурабы? Сот өзүнчө отдельный Китепте ушундай. Китепте ошондой. Боюнча сүйлөйбүз го, китепте ошондой. Анан кийин жашоодо? жанагы эми жашоодон ал жашоо боюнча мен ага комментарий бере албайм. Ал сотко мен деле барып сотко айта албайм. Буга чечим чыгар, буга чечим чыгар деп. Алар мыйзамдуулугуна карап өздөрү чечим чыгарат. Бул менин жеке оюм, менин жеке субъектив оюм. Менин оюмда азыркы учурда биздин соттор адамдардын элдин ишенимин актай албай атат да. Мен ошол себептен мен ишенбейм деп айттым өзүм. Туура, сиз ар ким өзүнүн оюн айтканга Албетте. акысы бар, туура. Сиз Айтканым, айтышыңыз мына мүмкүн. бүгүн мыйзамдуу киши отурат да биз менен бир катарда. Бул кишини дагы үйүнү бузуп салса бул кайка барат деген түшүнүктө. Менин үнүмдү ким угат? Эл кайга барышыбыз керек десек, оюбузга бир эле общий силер келдиңер да, элдин өкүлдөрү деген. Анткени силердин компетенцияңарда мыйзамды кабыл алуу, мыйзамды көзөмөлдөө, Мэриянын ишмердигин контроль. эгерде ошол жергиликтүү бийлик аша чабып кетсе, аларга мындай негизи бир эле кишиге колдончу ал сөздү. Жалпысынан колдонгондо импичмент жарыялоо, муну ишеним көрсөтпө дегендей да. Ошондой укуктар силерде жакшы экен. Бар. Себеби бул боюнча бизде бул мурдагы сагышта болгон, мурдагы Жетигеновго мурдагы сагышдагы депутаттар ошондой ишеним көрсөтпөө боюнча чечим кабыл алган. 45 депутаттын почти 42си мен ал убакта мен депутат эмес элем. Кабардар боюнча 42си кетсин деп кабыл алып президентке кат жөнөткөн, бирок президент ал жерде бирок биз кабыл алган менен акыркы чечим президент болот. Себеби биз мэрди шайлабайбыз. Мэрди президент дайындайт. Мурдагы мыйзам боюнча бир шайлайт элек, иштен ала берет элек. Азыр биз только ишеним көрсөтпөө боюнча президентке сунуш жөнөтөбүз. Ал жактан компетенция президенттики. Кааласа жумуштан алат, кааласа иштей берсин деп болот. Мурдагы эмеде ошондой болуп, мыйзамдуу экен иштей берсин деп туруп, шаардык кеңештин жөнөткөн сунушун жокко чыгарып. Түшүндүм. Каным коомдук талкууга коюлуп аткан мыйзамды билиш үчүн аны жок дегенде бир 2 күндө бир күзөтүп туруш керек да ал сайтты. Кайсы мыйзамдар чыгып атат деп. Тилекке каршы өз жашоосу менен ора болуп аткан, Убактысы болду. күнүмдүк жашоо менен тирешип аткан адамдарды, мына инфляция менен тирешип аткан жарандардын убактысы жок. Туура. Коомдук талкууга канча процент киши катышат Кыргызстанда? Ошону бир примерно количество. Аркылуу мисалы Канча процент? коомдук талкууну кээде биз жыйын кылып да өткөрөбүз. Мисалы үчүн жылда бюджетти карап атканда коомдук талкууну бир айга жарыя беребиз дагы, анан кийин бул жерде кичи зал бар, ошол жерге жарандарга объявление ошол жерде дагы өткөрөбүз. Бюджетти кароо боюнча, башка маселелер боюнча только сайтка Коомдук чыгат. талкуунун чечими кандай кабыл алынат силерде? Мисалы сыносту койдуңар бүгүн коомдук талкууга. Жыйынтыгын кантип өлчөйсүңөр? Канча адам катышканын билбесиңер. Сунуш боюнча чыккан эмес да, боюнча коомдук талкууга коюлган эмес да, сунуш боюнча. Түшүнмөдүм. Коомдук талкууга коюлган эмес. Мэрия айтып атпайбы коомдук талкууга койгонбуз деп? Бизде бар да, ошол факт бар. Азыр менин видео материалымда бар. Ал боюнча мен көрсөм коомдук талкууга коюлган эмес да, сунуш боюнча. Бул үй мурдагы госактысында кандай экен эле первичный берилгенде ошолорду такташ керек. Бүгүн кызыл сызык мына жерден чыгып атат дейли. Туурабы? Архитектурадан карасак. Бул кишиге бул жагына компенсация төлөнүшү керек. Эгер мыйзамдуу болсо төлөнүшү керек. Төлөнүшү керек. Эми экинчи тарап бар. Бул документти жасап бергендер. Эми ошолордун жоопкерчилигин караш керек. Мамлекетте зыянга учуратпай атабы? Учуратып атат. Ошол убакта ошо госакты жасаган, архитектурадан чечим чыгарган адамдардын жоопкерчилигин караш керек. Себеби буну алар ошо өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, может, убагында кошуп берип койгон. Эми мен точно биле албайм, ошондой болушу. Жообуңуз үчүн рахмат, бирок дагы экинчи версиясы бар. 2025 жылга чейин
ыйгарым укукту ушундай кадастрда иштеген, архитектурада иштеген, ушундай документтерди мыйзамсыз берген киши катары канча киши жоопкерчиликке тартылды? Бул боюнча Эч ким тартылбаган. Жак, эми ыйгарым укуктуу кишиден сурап атам да. Биз жанан катары балким билбей калышыбыз мүмкүн. Бирок силер депутат катары Даже окуу. точно билет. Колун бул коюп, боюнча ким мен ошону точно албайт. маалыматым жок. Аны эми укук коргоо органдарынан сураш керек да, же соттон чыккан чечим боюнча. Мен билгеним боюнча мына шаардагы муниципалдык башкармалыктын жетекчилиги жоопкерчиликке тартылды. Даже Ош шаарынын вице-мэри дагы жоопкерчиликке тартылды. Ушул маселелер боюнча кайсы боюнча билбейм, бирок ошолор жоопкерчиликке тартылды. Жоопкерчиликке тартылды административный штраф мененби же срок мененби? Билбейм аны. Бирок аны ошол укук коргоо органдары уголовный дело козгоп, убактылуу камоо жайга киргизгенде кийинки последствиясы кандай болду мен соттун чечимин окубадым, бирок алар жоопкерчиликке тартылганына байланыштуу жумуштан кетти деген чечим чыкканда ошол боюнча билем аны. Биз ушул боюнча өткөндө да маселени көтөрүп чыктык. Мына элдерден жалаба келип атат. Ошол госактыны ким кылып берген убактында ошолорду тактап жоопкерчилигин карагыла деп. Мэрияга ушундай кылып депутаттардан кайрылганбыз. Эми ал боюнча күтөбүз кандай болот, эмне болот. Себеби көп ошол эми госакты берген адамдардан такташ керек. Мыйзамды бергенби, мыйзамсыз бергенби. Эгер мыйзамсыз берген болсо, убакыт өткөнүнө карабай алар жоопкерчиликке тартыш керек. Мэрия айтып атат, кызыл сызыкка түшүп калды. Компенсацияны төлөп беребиз. Эгер да ага макул болбосоңуз, сот аркылуу алып коебуз деп. Сот аркылуу албайт эми, анын компенсацияны да бул независимый оценщикке Айтып атам жерден сот алып коесуз деп. Через сот алып коесуз деп. Ачык айтты, ушул адис айтты. видео фиксация бул мэриядан ким андай айтканга натысы жокпу деген себеби буну только соттун чечими менен кабыл алыш керек. Анан кийин эгер бул кишинин алган госакциясы мыйзамдуу болсо, сөзсүз түрдө компенсация төлөп бериш керек. Баандагы мэрия өзү компенсациянын баасын өзү аныктабайт, жанагындай независимый оценщик деп коет, көз карандысыз багуучулар. Ошолордун оценкасынын негизинде компенсация төлөп Ошол бериш керек. независимый Мен билгенде бербесечи бул жаран деп атабыз. анда соттошуп жеңип алышы мүмкүн. Жеңип алышы мыйзамдуу, мүмкүн. меники мыйзамдуу. Мындай маселе болуп атат да. Бул это красивая угроза деген сөз. Азыр мен сизге мындай келип атам да, байке, тиги мониторуңузду бериңиз деп атам. Бербесең эсен. Жакшы айтып атам да. Келиңиз байке деп атам, мониторуңузду мага бериңиз, мен колдонуп турайын деп атам. Сиз айтып атасыз, жок деп атасыз. Анда мен деп атам азыр, барам да сотко барам деп атам. Сот аркылуу тартып алам деп атам. Ошондо мен сотко кандай айтышты билбей атам, бирок мүмкүн болушунча мындай красиво айтканга аракет кылып атам. Мэрияны каалоосун аткарып береби ошондо сот. Жарандын кабыл. Вопрос ал эми ал соттун компетенциясы. Хорошо, сиз айтып атасыз, жаран утуп алышы дагы мүмкүн деп. Эми элдин өкүлүсүңөр. Эми сизге түздөн-түз компетенцияңыз дагы сурап. Ушул күнгө чейин 2025-жылга чейин мэрияны соттон утуп алган канча жаран бар? Мен билгенден мына чеке мындай үй ишкана эмес, бир мамлекеттик Турсунбаева көчөнү курган убакта ошол убакта үйлөргө компенсация төлөп берген. Бул 2015-2020 жылдары. Менин себеби ошол убакта бир тааныштар бар эле, жанагы оценка. Жок, соттошуп утуп алгандарды сурап атабыз. Барбы? Жок, конкреттүү количествосы барбы? Тактап көрүш керек, может болушу мүмкүн. Мен точно не в курсе бул боюнча. Эгер жеке менчик жерин бербесе деп атат. Сот аркылуу тартып алабыз деп. Андай сот кантип тартып берет ал? Ошого мен Жок. Мэрия кызматкерин карасаңыз, психология жагынан киши менен сүйлөшүп атканда уверенно алып коем деген көз караш бар. Соттун андай силердин жериңерди тартып алган компетенциясы жок, ал сот кантип тартып алат ал жерди, андай деген нерсе жок. Эми бул жерде жанагы мыйзамда жанагысы жери көрсөтүлгөн. Эгер ошол бир жарандын үйү ошол стратегиялык болуп, мамлекеттин өнүгүүсүнө керек болсо, мамлекет алганга болот, бирок ошонун ордуна башка жактан ошого тең келе турган үй жер төлөп берип, анан кийин алыш керек деген жери бар. Жөн эле бул мамлекетке керек, сен чык деп айдап чыкканга эч кимдин сиз жана убактысы жок, эч кимдин акысы дагы жок. Ал жерге барганда бул жаран көрсөтөт, мен кызык деп турганда, вот мага архитектура чийип берген, мына картасы бар, регистрация болгон. Эмнин основаниясында алып атасың деп жарандар өздөрү защита кылыш керек ал жерде. Жөндөн жөн чыгарганга билбейм, ал сот компетенциясы кандай болот. Бирок жанагы айтканы туура эмес. Биз сиздердин жериңерди сот аркылуу тартып алабыз деген ал туура эмес. Ал өздөрүнүн не деп коет, аша чапкан. Бул жарандар кантип соттошот? Ошол документти берген органдар менен соттошот булар. Кантип соттошот?
архитектура менен соттошуп атат, мэрия менен соттошуп атат, кадастр менен соттошуп атат. Ошол документтин баары алардын колунда турса. Анын колунда болгону бир 3 документ. Сиз мен айткандай врач менен соттошуп аткандай эле маселе болуп атат. Бул бүт документ алардын колунда турса. Bunun kolunda açık varsa bir 10 listopka kağız. 10 listopka kağızı var. Bazadagı alardın kolunda. Historiyadagı, arxivdagı alardın kolunda. Kantip sottuşut bul жагында. Мына кооптуу жери ушул жерде болот. Депутаттарга баш кагып келгенибиздин себеби ушул болот. Болду, буну биз эртеңки сессияда көтөрүп чыгабыз. Бу жердин сессияга биз бул жактан айтабыз, бүт ошол тийиштүү ишкана мекемелердин жетекчилерин чакырып бериңиздер деп. Архитектура. Азыр сизге кайрылганыбызды, келгениңизди тактап, заявление бирдеке кылышыбыз керекпи? Кылыш керек. Сиздер болуптур мындай чогулуп туруп бизге шаардык кеңешке кайрылыңыздар. Биздин мына жерлерибиз мыйзамсыз болуп атат, ошону карап бериңиздер. Анан биз ошонун негизинде сессияда көтөрүп чыгайлы. Вот элдер бизге жашоочулар кайрылып атат. Алар деген бизди ишенип шайлаган, биздин шайлоочулар, шаардын жашоочулары кайрылып атат. Ушуну мыйзам чегинде караңыздар. Кадастр, архитектура, эмненин основаниясында бергенсиздер. Ошол берген адамдар кайсыл жакта, ошолордун жоопкерчилиги кандай болот? Ар бир адам кылган ишине жооп бериш керек деп бул жерде биз сессияда көтөрүп чыгабыз ошо. Байке сизге акыркы суроо. Сынос маселеси ишке ашардан мурда жергиликтүү депутаттар тарабынан комиссия түзүлгөнбү? Элге түшүндүрүү боюнча. Түзүлгөн эмес. Негизи мыйзам ченеминде түзүлүш керек беле? Эми бул жерде эгер необходимость, эгер мурдагы бар жогу мыйзамсыз болсо түзүп биздин депутаттарында комиссия түзүп туруп бар жеринде карап заключение чыгарып анан баштасак кыйла жеңил болот. Бири алдын ала биринчи бузбай туруп элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан кийин алып барсак кыйла жеңил иш болмок. Анан барып эле бүгүн эмне снос деп туруп эле предписанияны берип 3 күндөн кийин бузбасаң экскаватор менен келип бузам деген кичине мындай шашылыш жатпай атат, Ошондо сиз азыр комиссия түзүлгөн эмес деп атасыз го. Ошондо бул снос күтпөгөн жерден чыккан маселе болот эми. Снос эми бул күтпөгөн жерден эмес, мына биздеги көйгөйдүн негизинен чыгып атат, жол пробка болгондугунан анан кийин элдер жүргөнгө тротуар жок дегенден ошодон жолду кеңейтип тротуар кылабыз дегендин основаниясынан ошо снос чыгып атат. Эмнеге тар десе ошол. Эми бул жерде бардыгы эмес, көпчүлүгү чыгып кеткен бар мыйзамсыз. Ошолордун арасында бирок кээ бир мыйзамдуулардыкы да кошулуп кетип атат, ошол көйгөй чыгып атат да. Токойго өтүп кеткенде баары күйөт да. Ошондой болот да. Туура эле болду. Токой күйсө ал жерде өрттөгөндө күйөт, ал тегиз күйүп кетет экен. Арасынан сен кал деп бөлө албай, ошодон кээ бир мыйзамды алгандар да арасында страдать этип калып атат. Бирок бар туура ал жерде мыйзамсыз элеп алгандар бар, тротуарга чейин чыгып кеткендер бар. Биз аларды жок деген жокпуз. Туура. Арасынан бирок мына чында мындай мыйзам негизинде алган госаксы бар адамдар да страдать этип калып атат, ал жагы чыгып атат. Аларды ким коргойт? Биз коргойбуз. Сөзүңүзгө рахмат.